Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Октябрь айындагы белгилүү окуялардан кийин Кыргызстанда дагы шайлоо. Бул шайлоо менен бирге эски шайтан оюндар дагы башталды. Акыркы 2 күндө ар кандай социалдык желелерде менин үнүмө окшотулуп жазылган билдирүү таратылып жатат. Ал жерде мен кайсы бир саясатчынын кызыкчылыгында өзүмдүн кандидатурамды алып, жана ошол саясатчыны гана колдоорум жөнүндө маалымат айтылган. Мени жакшы тааныган адамдар, мен үнүм менен тааныш болгон адамдар албетте буга ишенген жок. Бирок менин үнүмдү жакшы билбеген көпчүлүк адамдар мага ар кандай булактардан, ар кандай социалдык желелерден кайрылып, ушунун канчалык чындыгы бар жөнүндө мага суроо салып жатышат. Ошондуктан мен айтайын дедим эле, бунун бардыгы фейк. Урматтуу мекендештер, урматтуу ар кандай саясатчылардын күйөрмандары жана фанаттары, келиңиздер, таза шайлоо өткөзөлү. Саясатчылардын ортосунда чагымчылдык иштерди аткарбайлы, шайтандын оюндарын жүргүзбөйлү. Келиңиздер, андан көрө ар бир саясатчынын программасын талкуулайлы. Эртеңки күндө кыйналган кыргызстандыктарды кантип туңгуюктан алып чыгат, Кыргызстанды келечекте кантип өнүккөн мамлекеттердин катарына кошот. Ушул жөнүндө талкуу жүргүзгөнүбүз оңгу деп ойлойм. Ал эми, урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө бардык талапкерлер 30 000 кол топтоо боюнча иш-чарасыны жүргүзүп жатат. Мен дагы бул иш-чаранын үстүндө болуп атам. Учур менен колдонуп, мен бардык мекендештерге кайрылып кетем. Бизде так таасын программабыз бар. Ар бир көйгөйгө чечүү жолдоруну биз так билебиз. Ушул программаны ишке ашыруу үчүн, кол топтогонго жана ушул программаны кеңири калкка жеткирүү үчүн мен бүгүн команда түптөп жатам. Келиңиздер, урматтуу мекендеш, урматтуу бир тууган, кол кабыш кылып, бир команда болуп, Кыргызстандын келечеги үчүн бирге аракет көрөлү.